Саламатсыздарбы? Ушул Алматыбы. күнүңүздөр менен. Кечирим сурайбыз, техникалык бир аз мүчүлүштүктөргө байланыштуу. Анда эмесе азыр кемчиликтерди бир аз кетирдик. Ошондуктан Кубаныч мырза биздин эфирге кош келиптирсиз. Жана биз буга чейин дагы биздин көрүүчүлөргө анонс берип кеттик ушу темабызды. Эмгек мигранттар үчүн финансылык сабаттуулук. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, анда мен сиздерге эскертип кетейин. Биздин коногубуз Кубаныч Мусаралиев, Улуттук банктын финансылык сабаттуулук тобунун жетекчиси. Кубаныч мырза, ошондо биринчи суроо анда сизге ушу эмгек мигранттар арасында финансылык сабаттуулук маселеси канчалык маанилүү, орду кандай, ошол тууралуу оюңузду бөлүшүп кетсеңиз. Негизи финанс сабаттуулук ар бир адам үчүн маанилүү болуп эсептелинет. Бирок ошо мигранттар үчүн дагы өзгөчө бир маанилүүгө ээ. Анткени биздин ошо жарандарыбыз эмгек миграциясына бараарда балким ушул финанс сабаттуулук аркылуу ошо миграцияга барбай деле коюу жолун таба алат деген ишеничтебиз. Мисалы, бир учурларда өзүңүздөр билгендей, мисалы Россия рубльдин курсу кескин түшүп кетип, көптөгөн жарандарыбыз ошо иштеп жаткан өлкөдөн кайта кайтып келген. Себеби анын алып жаткан айлыгы ошо бизде Кыргызстанда эле барабар болуп калган да. Мисалы, бул жерде жүргөн жарандарыбыз кандайдыр бир ушунча булактарды издөө менен же балким өзүнүн квалификациясын жогорулатып, дагы жакшыраак жумушка орношуп, балким ошо миграцияга барып жүрбөй эле ушул өлкөсүнөн, үйдөн эле акчасын көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берет эле да. Эми албетте миграцияга бараардан мурда дагы бир нече финансылык маселелер бар. Ошол эле миграцияга кетүүчү чыгымдар. Мисалы, ошону дагы финанс сабаттуулук аркылуу туура пландаштырып, бюджетти туура пландаштырып түзүп, ошол маселелерге финанс сабаттуулук көңүл бурат. Буга кошумча, мисалы, ошол өлкөгө бараарда ал жерде эсел биз угулуп жатабызбы? Ооба, угулуп жатасыз. Биз баарыбыз түз эфирдебиз, баары жакшы. Анан бизге комментарий келиптир, Куба 5 дейт. Что у вас здесь происходит? Биз түз эфирде чыгып жатабыз. Мигранттар үчүн финансылык сабаттуулук темасында. Эгер суроо болсо, урматтуу биздин колдонуучулар, узатсаңыздар болот. Сиз уланта бериңиз. Ооба. Мисалы үчүн, эгер жаран Россияга аттанды дейлик, ал деген жол киресин санамай, мисалы, кээ биркилер ойлойт да, бараар менен иштеп кетем. Кээ бир эгер жумушча табылбай калса, 1 ай, 2 ай дагы ошого да каражаты болуш керек. Ошонун баары финансылык сабаттуулукка киреби? Ооба, албетте. Жанагы улантуу катары ошол, мисалы, ал жерде дагы кайсы өлкөдө болбосун, кандайдыр бир күтүлүүсүз жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Балким кээ бирде жумуш жакшы болбой калышы мүмкүн. Анткени ал жерде деле мындай күтүлүүсүз себептерден улам жумуш жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан же ооруп калышы мүмкүн, ошондой учурларда ар бир ошо эмгек мигранттардын өзүнүн баягы финансылык коопсуздук жаздыгы деп коебуз го, ошондой дагы болуусу бул жакшы нерсе болот. Бул дагы ошол финанс сабаттуулуктун мындай негиздерине кирет. Ошону финанс сабаттуулук бул жакшы түшүнүп, ошону топтогонго дагы керек болот да. Буга негизи эле ушул мигранттар үчүн финанс сабаттуулук деген бир изилдөө жүргөн 2019 жылы. Бул изилдөөгө ылайык ошол мисалы мигранттардын акча которууларындагы эффективдүүлүгү маселеси каралган. Ошол эле учурда ошол мигранттардын мисалы ал жакта иштеп
жана ал өлкөсүнө кайра үйгө кайтып келгенден кийин балким кандайдыр бир чакан же орто бизнес ачуу маселесин дагы ошо алдын ала мисалы изилдеп даярданып ошого даяр болуп келсе аларга дагы жакшыраак болор айтылган. Буга кошумча ошол жердеги чет өлкөдөгү мисалы финансылык система дагы башкача болот, ошону дагы жакшыраак билсе, ошону жакшыраак түшүнсө, көбүрөөк өзүнө ыңгайлуу бир жакшы шарттар түзүлүп берери айтылат да. Ошондуктан бул финанс сабаттуулук көп жагынан ошо мигранттарга жардам берет жана анын ошол мигранттар үчүн маанилүүлүгү жогору экенин дагы тастыктайт. Кубаныч мырза, айтып кетсеңиз, негизи эле көрсөткүчтөргө, статистикага токтолсок да, ушу биздин буга чейин дагы айтып кетти элем, 1 миллиондон ашуун экен да, соңку маалыматтарга караганда бизде мигранттар. Ошолордун арасында финансылык сабаттуулук боюнча статистика кандай, канча пайызы ушундай финансылык билимге ээ, канча пайызы ошону колдонот, ушундай бир изилдөөлөрдүн жыйынтыктары барбы? Жанагы жогору айтып кеткен 2019 жылкы бир изилдөөдө мындай бир маалыматтар бар экен. Мисалы бир мигранттардын 5% кандайдыр бир каражатты топтоп жана пландаштыра экени аныкталган. Жана мигранттардын жана үй бүлө мүчөлөрүнүн 90% ошол кирешелердин көбүнчөсүн күнүмдүк керектөөгө жумшайт экенин жана калган акчаларын ошол кандайдыр бир автоунаа же башка той топурларга уюштурууга жумшааларын айтылган да. Демек 90%. Көп эле мындай эле кетет экен да күнүмдүк жашоого. Ооба. Эми өзүңүздөр билгендей, мисалы жыл сайын 2 миллиардтан кем эмес акча которуулар катталып жатат. Бунун баары албетте ошол социалдык экономика өнүгүүгө жардам берет биздин өлкөбүздүн. Ошол эле учурда ошол мигранттар өзүнүн үй бүлөлөрүнө, мүчөлөрүнө, жакындарына ошол акча которууларды жөнөтүп жардам берип турарын да уксак болот. Бирок ушул изилдөө айтылгандай, бунун баары көбүнчө мындай күнүмдүк керектөөлөргө дагы жумшалары айтылганда көбүнчө бөлүгү. Бирок 2021 жылы дагы бир изилдөө жүргүзүлүп, мисалы Кыргызстан жалпы чоң 18 жаштан жогору адамдардын арасында жүргүзүлгөн. Мисалы ал изилдөөдө жалпы орточо көрсөткүч 11,6 балл болсо, мигранттардын көрсөткүчү жогорураак болгон 11,8. Бул демек ошо финансылык маселелерге көбүрөөк аралашып турганын дагы белгилейт. Жана ошо финанс сабаттуулук бир аз жогорулаак, бирок албетте мындай өтө деле жогору экени дагы айтылбайт. Демек, бизде Кыргызстанда жашаган мындай катардагы жарандарга караганда аларда көбүрөөк финансылык сабаттуулук катталды дегенди түшүндүрөт баары. Тыш жакта жүрүп пландаштырууну, чогултууну ошону үйрөнүшкөн. Жакшы, мына Айбек Бирбаев мырзадан бизде суроо бар экен. Улуттук банк тарабынан каржылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча кандай иш-чаралар аткарылды? Бул жөнүндө айтып кетсек, албетте Улуттук банктын ошол эмгек мигранттардын финансылык сабаттуулугун, каржылык сабаттуулугун жогорулатуу бул кандайдыр бир артыкчылыктуу багыттардан болуп эсептелинет. Мисалы, Улуттук банк Кыргыз Республикасынын 2021-2030 жылдарга миграция концепциясынын аткаруучулардын бири болуп саналат. Ал жерде ошо биз Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте чет өлкөдө жүргөн жарандарыбызга кандайдыр бир финанс сабаттуулук боюнча маалыматтарды жайылтууга жардам беребиз.
биз ошол эле видео ролик, кандайдыр бир макалалар боюнча маалыматтарды ошо тышкы иштер министрлиги аркылуу диаспоралар жана башка ошо мекендештердин уюмдарына, коомдук уюмдарына жөнөтүп турабыз. Буга кошумча биз кандайдыр бир онлайн, оффлайн тренингтерди өткөрүп келип жатабыз. Мисалы, мурдагы жылы биз Россияда жүргөн эмгек мигранттар үчүн атайын онлайн тренинг өткөргөнбүз финанс сабаттуулук боюнча. Бул жылы биз Бишкек жана Ош шаарларында 4 бир күндүк тренингтерди өткөрүп, Улуу Британияга сезондук жумушка бара жаткан жарандарыбызга бир 200дөн ашык катышуучуларга ошондой бир күндүк тренингтерди өткөнбүз. Ошол эле учурда биз миграция боюнча эл аралык уюм менен биргелеште өткөн жылы 50гө жакын бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнө, ошо мигрант жана алардын үй бүлөлөрү менен иштеген бейөкмөт өкүлдөрүнө атайын ушу финанс сабаттуулук боюнча тренинг өтүп, алар өз жумушунда кандайдыр бир ушу каржылык сабаттуулукту дагы жогорултууга жардам берет деп ушундай максат менен тренингтерди өткөнбүз. Буга кошумча биз өткөн жылдан баштап атап кеткен өнөктөш менен мигранттардын финанс сабаттуулугуна жогорулатуу боюнча атайын окутуу курсун, модулун иштеп жатабыз. Буюрса, ал ушул жылдын аягына чейин даяр болуп калса, кийин баягы биздин мигранттарыбыз чет өлкөгө чыгаарда ушул атайын ушул окутууну сөзсүз түрдө өткөрүп, кийин барып ошол жерде ушул өзүнө жакшыраак шарттарды түзүүгө мындай бир иштерди аткарып жатабыз да. Негизи бул кандай ошол айтып атпайсызбы, жаңы өтө турган курс бул онлайнбы же болбосо эмнеси өзгөчөлүгү? Бул курс онлайн деле болот, оффлайн деле болот. Бунун өзгөчөлүгү, мисалы, ошол кайсы мамлекетке бараардын алдында ар бир жумуштун же мамлекеттин өзүнүн чыгымдары бар. Ошону санап, ал жерде финансылык системасы боюнча маалымат берилет. Акча которуулордун кандай ыңгайлуу жолдору бар, бюджетти пландаштыруу жана мигранттар үчүн кандай финансылык кызматтар, продукттар бар, ошол боюнча окутуу маалымат берилет. Айтсаңыз, сиздер кантип табасыздар? Мигранттар өздөрү келеби же ушул процесс кандай болот? Мен тыш жака кетип атам, билимге муктажмын деп. Ооба, негизи бизде жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борбору деген бар. Бул эмгек министрлигинин алдында. Ал центр дагы борбор мисалы Корея, Улуу Британия жана башка өлкөлөргө ошол центр аркылуу жөнөтүлөт жана ал жерге жарандар ошол катталып, ошондой бир чыгаардан мурда бир окутуу өткөрүлөт ал жерде. Ошол жака ушул финанс сабаттуулук боюнча окутууну дагы биз сунуштап жатабыз. Демек, көмөктөш уюмдар дагы бир ресурстар бар. Ошол жака биз бул курсту буюрса жайгаштырабыз. Ошол жерден окуп, таанышып, көптөгөн маалымат алса болот. Дагы бир ушу суроо да, дагы бир тактоочу суроо. Негизи тренингтерди өткөндө, билимдерди өткөндө буга чейин анан ошо окутуудан кийин кандай мындай жыйынтыктар кандай болуп атат? Алар чындыгында эле көп нерсени билбеген болобу? Ошол жагын бөлүшүп кетсеңиз. Ооба, биз сөзсүз тренингтен мурда жана кийин тестирлөөнү өткөрөбүз. Жана биз ошо мигранттардан дагы сурайбыз. Тренинг кандай өттү, пайдалуу болду деп. Ошол тестирлөөнүн дагы мисалы жыйынтыгын карап көрсөк, кээ бир учурларда бир 30-40% чейин мындай жакшыртуу бар. Жана көптөгөн отзывдарды угабыз, бул тренинг пайдалуу болду депчи.
демек Жакшы экен да, 30-40 чейин эффект бөлүп бар. койсо. Анда кийинки суроо мындай да, чет өлкөгө миграцияга аттанган жарандар үчүн финансылык сабаттуулук жактан кандай кеп кеңешиңизди берип кетесиз? Эми албетте жараныбыз, биздин мекендештери ушундай бир чечимди кабыл алса, демек муну дагы жакшыраак эми пландаштырыш керек. Албетте мисалы чет өлкөгө кайсы мамлекетке жараша өзүнүн чыгымдары бар. Ошол эле паспорт балким жасаш керек, виза жасаш керек, документтер жөнөтүш керек, жана Легалдуу башка. кетиш. Ооба, ошонун баарын жана ошол уюштуруу уюмга дагы комиссия төлөш керек. Ошонун баарын эсептеп чыгыш керек. Ошого акчаны пландаштырып топтош керек. Буга кошумча мисалы эмгек келишиминде мисалы ал жерде бир минимальный оплата жазылышы мүмкүн жана кээ бир учурларда балким ошол зарплата дагы туура эмес төлөнүп калышы мүмкүн, же жумуш жакшы болбосо балким зарплата азыраак болуп калышы мүмкүн. Ушул нерселерди дагы биздин мекендештерибиз тактап даяр болуш керек да, ушундай маселелерди да чечкенге. Буга кошумча албетте биз жана айтып кеткендей, кандайдыр бир күтүлүүсүз жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Ошого ар бир мекендештерибиз өзү менен кошо бир ошо финансылык коопсуздук жаздыгын же бияктан түптөп алып барса, же ошол жерден дароо эле башында эле иштеп баштаганда ошол акчаларын топтоп койгону дагы туурараак, жакшыраак болот. Мисалы бул акчаны накталай түрдө эмес, мисалы банктык картада да кармаса болот да. Буга кошумча ал барган өлкөдө финансылык системасы дагы башкача болушу мүмкүн, шарттары. Ошондуктан бул жерди дагы маалымат топтоп, кандай депозиттик продукттар бар, конвертация, мисалы акчаны кантип сомго которот, же Акчаны болбосо сактоо жагын ойлонуш керек экен да, топтоо, сактоо жана которуу, конвертация маселелерин дагы алдын ала билип алса жакшыраак. Мисалы мен тажрыйбам боюнча мисалы чет мамлекетте бир банктан депозит ачкам. Ошол эле учурда ал банк акча которууга, депозит ачсаң, акча которууга дагы скидка же кандайдыр бир жеңилдиктерди берген да. Акча которууга да, конвертацияга. Ошондуктан бул дагы мындай бир кошумча пайдалуу нерсе да. Дагы бир айта турчу нерсе бул мисалы алдамчылар, финансылык алдамчылар бул ар бир мамлекетте бар, өнүккөн болсо деле. Ошондуктан кандайдыр бир балким сиздерге жакшыраак, көбүрөөк акчасы менен кызыктырган бир сунуштарды айтып алдап кетиш мүмкүн. Кандайдыр бир инвестиция деп дагы алдап кетиш мүмкүн. Ошондуктан бул нерселерге көңүл буруп, финансылык коопсуздук маселелерин дагы алдын ала үйрөнүп, изилдеп алса, бул өзүнүн тапкан акчасын сактап калганга жардам берет. Ушундай Чындыгында эле туура айттыңыз, анткени ошончо тыш жака чейин барып, ошо ар бир маңдай териси менен тапкан акчасын алдатып алган, бул аябай эле чоң жоготуу болот да, Анда Кубаныч мырза, сизге акыркы суроо, кыскача жооп берип кетсеңиз, мекенине кайтып келген эмгек мигранттары үчүн колдоо борборлору барбы бизде? Менин билишимче, жана интернеттен алынган маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда ошол мекеним 1+1 деген программа азыр пилоттук режимде иштеп жатат. Бул деген программа ошол иштеп жаткан жарандарыбызды кайта ошо мамлекетке кайтып келүүсүнө жардам, жакшы шарт түзүү менен, же алар биякта Кыргызстанда бир бизнес ачуу ниети болсо, ошо ар бир мекендешибиз 1 сом
инвестиция кылса, мамлекет тарабынан дагы бир сом бөлүп берери ошондой программа да. Мисалы, алар эми чакан бизнес болобу, кандайдыр бир соода же кандай кызмат ачканга бизнес арналган, бул ошол эле айыл чарба болобу же башка бир сервис тармагындагы долбоорлорго арналган да. Мисалы, эми бул башында азыр пилоттук режимде болгондуктан, мисалы бир азыраак долбоорлор колдоо көрсөтүлүп жатат. Бирок буюрса жакынкы жылдарда бул толук кандуу иштеп калса, көбүрөөк жарандарга ошондой финансирование бөлүнмөкчү. Бул деген абдан жакшы шарт. Анткени мигранттарыбыз, мекендештерибиз чет мамлекетте жүрүп, кандайдыр бир ойлору пайда болуп, ал жерде тажрыйба алып, бияктан өзү үйүндө эле ошо чакан бизнес ачып, ошол эле үй бүлө мүчөлөрүнө жардам бере алат, ошол эле өлкөбүздүн экономикалык өсүшүнө дагы салым кошо алат деген ниет менен ушундай программа киргизилип жатат да азыр. Рахмат, Кубаныч мырза. Урматтуу биздин интернет колдонуучуларыбыз, биз кыргыз тилинде маалымат бердик. Мындан ары түз эфирибизди расмий тилде улантсак. Здравствуйте, уважаемые наши пользователи Инстаграм-канала нашего. Мы продолжаем наш прямой эфир на официальном языке. И мы говорим на тему финансовая грамотность для мигрантов. У нас в студии руководитель группы руководитель группы по финансовой грамотности Национального банка Кубаныч Мусаралиев. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И так, первый вопрос. Насколько важны вопросы финансовой грамотности для мигрантов? Ну, вопросы финансовой грамотности важны как для всех граждан, так и для мигрантов, потому что они зачастую уже заранее планируют уехать в миграцию для того, чтобы улучшить свою жизнь или заработать какие-то деньги. Но вот здесь вот именно роль финансовой грамотности, наверное, во-первых, определить, сколько хочет человек заработать, да, за сколько период времени. И потом, к примеру, финансовая грамотность тоже помогает с планированием бюджета, да, и на будущее. К примеру, мигрант, он может уже четко знать, сколько он будет зарабатывать, сколько откладывать, сколько он накопит за определенное время. И самое главное, что он будет делать с этими деньгами. Возможно, он уже по приезду на родину соберется открыть какое-то свое дело или инвестировать. То есть эти все вопросы финансовая грамотность поможет расставить, определить приоритеты. Вместе с тем финансовая грамотность иногда может, скажем так, подсказать, возможно, человеку выгоднее будет остаться здесь, на родине, может быть, немножечко повысить свою квалификацию и такие же деньги зарабатывать здесь. Как вы знаете, был такой период, когда, к примеру, курс российского рубля был ниже нашей национальной валюты, довольно на большую пропорцию, да, и поэтому многие наши мигранты возвращались на родину, потому что их заработок там и здесь зарплаты примерно были равны. Поэтому финансовая грамотность, она здесь тоже поможет выбрать, стоит ли вот ехать в миграцию, да. Ну, как минимум, финансовая грамотность поможет рассчитать все ваши расходы и поможет определить, сколько вы можете откладывать, в какой форме вы будете сберегать, вообще как эффективно использовать денежные переводы. Это важно не только для мигрантов, но и для членов их семей, потому что зачастую наши граждане отправляют деньги, но они здесь могут быть расходованы нерационально. Об этом, кстати, были исследования, которые говорят, что
в основном переводы мигрантов были использованы на потребление, на покупку машин, проведение разных торжеств. Поэтому как бы финансовая грамотность здесь тоже поможет с планированием бюджета. Плюс также она будет нужна, например, для будущего открытия микро или малого среднего бизнеса. Мгм. Вы очень, значит, финансовая грамотность — это то, что не просто ты едешь в какую-нибудь страну, да, за какую-то зарплату, а Да, ты заранее знаешь, сколько ты будешь получать, сколько месяцев или сколько лет, и сколько из да, них ты откладываешь и на что будешь тратить, да? Вот вы да. очень хорошо заметили. Значит, вообще у нас, если судить по статистике, все ли наши, вот до этого мы говорили о том, что более 1 миллиона наших сограждан, да, работает за рубежом, и сколько из них финансово грамотные в плане вот откладывания денег, да, вот то, что вы сказали. Мгм. Ну вот было пару исследований насчет как бы, финансовой грамотности мигрантов. Вот, в 2019 году было исследование, которое показало, что лишь 5% мигрантов откладывают средства и планируют семейный бюджет. А вот свыше 90% мигрантов и членов их семей тратят свои расходы, свои доходы на потребление. И здесь также указывается, что решения относительно расходования средств принимаются не мигрантами, а членами их семей. М. Это к чему может привести? К тому, что, как я уже говорил, ну, денежные переводы, да, расходы, которые несет мигрант, зарабатывая, возможно, с тяжелым трудом за рубежом, здесь они неэффективно используются и, скажем так, проедаются. Поэтому, если сам мигрант будет повышать свою финансовую грамотность, то он будет более рационально, да, использовать эти деньги. В целом, было еще одно исследование 2021 года, показывающее, что уровень финансовой грамотности мигрантов в целом выше среднего уровня взрослого населения. Ну, к примеру, средний уровень, если был определен на уровне 11,6 баллов, то у мигрантов он был 11,8. То есть он выше, но все равно это не очень высокий показатель. Все равно Поэтому, есть над чем работать, да? да, здесь, У нас есть комментарий от пользователя Рус. Хочу открыть свой банк. Это же тоже входит, да, в намерение открыть свой бизнес. ну, конечно, да, и это хорошее намерение, поэтому можно изучить все ну, нормативные права Национального банка, положение о лицензировании банков, И, закон конечно о же, банках. средства ему нужны, да? Да, закон о банках и банковской деятельности сначала изучить, поставить себе цель, определить бюджет и уже действовать. Мгм. И такой вопрос: что делается со стороны Национального банка для повышения уровня финансовой грамотности среди мигрантов? Ну, повышение финансовой грамотности мигрантов является одним из приоритетных направлений Национального банка. Национальный банк является соисполнителем концепции миграционной политики Кыргызской Республики на 2021-2030 годы. Мы совместно с Министерством иностранных дел доводим информацию по финансовой грамотности для наших соотечественников за рубежом посредством направления наших видеороликов, статей в диаспоры. Поэтому мы здесь как бы очень видим важность этой работы. Помимо этого мы проводим офлайн, онлайн тренинги. В позапрошлом году мы провели онлайн тренинг для наших граждан, работающих в России. В прошлом году мы провели совместно с Международной организацией по миграции двухдневный тренинг для около 50 представителей неправительственных организаций, работающих с мигрантами и их семьями.
цель этого мероприятия была в том, чтобы обучить этих представителей вопросам финансовой грамотности, чтобы они уже могли непосредственно мигрантов и их членов семей как-то консультировать по вопросам финансовой грамотности. Кроме того, мы в этом году провели в городе Бишкек и Ош 4 семинара для более 200 человек, собирающихся на сезонные работы в Великобритании. Тоже было очень интересно послушать их истории, отзывы. Некоторые граждане едут уже второй или третий раз, и как бы радует то, что они имеют четкие финансовые цели, и заработанные деньги они вкладывают в развитие или открытие бизнеса. Кроме того, мы вот с прошлого года мы участвовали в региональном мероприятии, где был поднят вопрос разработки модуля по финансовой грамотности для мигрантов, обучающего модуля. И эти мероприятия активно проводятся совместно с партнерской организацией, Международной организацией по миграции. Уже этот курс будет готов к концу года, и уже мы начнем его внедрять в предвыездную подготовку для мигрантов и размещать на разных обучающих онлайн-платформах. У нас есть вопрос на кыргызском языке. Саламатсызбы, онлайн тренингке кантип катышса болот? Биз ошол онлайн тренинг өткөрүү учурунда биз өзүбүздүн Финсабат деген баракчаларыбызда жарыялаганбыз. Ошол Финсабат баракчаларына катталып, ошол жерден маалыматтарды окуп турсаңыздар, ссылкаларды коебуз, ошол аркылуу катышсаңыз болот. Жакынкы арада кайсы маалда бүтүлүп атат же азырынча белгисиз? Азырынча бул биз өнөктөштөр менен өткөргөндүктөн азырынча пока даштырылган жок. Уважаемые наши подписчики, вы по жалобам, по банкам или по другим вопросам можете обращаться в общественную приемную. Телефоны есть у нас на сайте, можете посмотреть там. Ну, а мы говорим на тему финансовой грамотности среди мигрантов. И вот дайте практические советы для граждан, которые собираются выезжать на трудовую миграцию. Можем сказать топ-3, да, ограничиться советом, так как у нас уже время подходит к концу. Ну, первое, в целом нужно спланировать четко свой бюджет, да? Сколько вы будете зарабатывать. Это все можно как бы и предусмотреть в трудовом договоре, все это зафиксировать, потому что в некоторых случаях оплата работы может быть мало в этом месяце из-за погоды или чего, и вам могут заплатить меньше. Поэтому вот эти вопросы нужно тоже четко обговорить и сделать такой финансовый план, да, сколько вы будете зарабатывать, сколько откладывать, тратить, сколько, скажем, переводить, сколько вы будете сберегать и вообще сколько вы хотите заработать за определенное время. Ну, второе, это нужно сформировать обязательно финансовую подушку безопасности. Можно ее сформировать сразу здесь, до отъезда, либо же уже по приезду, уже с самых первых ваших поступлений, выплат сразу же сформировать подушку безопасности. Ее можно хранить, конечно, как в наличной форме, так и безналичной. И третье, это, конечно же, изучить финансовую систему страны пребывания, потому что возможно, это вам даст возможность, да, использовать финансовые продукты, услуги, к примеру, те же сбережения, открыть депозит, да, в банке, переводы производить, конвертацию валют, то есть это все нужно вам знать. Ну и я бы добавил, что нужно будет обязательно остерегаться мошенников, потому что
мошенники везде, да, хоть даже в развитых странах. К примеру, они могут вам предложить более лучшую работу с более высокой оплатой, либо же могут вам предлагать какие-либо инвестиционные продукты, которые и как бы, мошеннические, да, продукты, которые просто, ну, их цель, конечно, это будет просто украсть ваши деньги. Поэтому ни в коем случае не нужно поддаваться на такие сомнительные предложения. Кубан Ичаратбекович, у меня к вам последний вопрос. А есть ли программа по поддержке трудовых мигрантов после возвращения их домой? Да, по имеющейся информации из интернета, у нас для трудовых мигрантов запущена программа, но она сейчас в пилотном режиме работает, Мекеним 1+1. То есть это программа для мигрантов, которые работают за рубежом и хотели бы вложиться, инвестировать в бизнес на родине, либо уже прибывших мигрантов, которые хотят открыть или инвестировать в какой-либо микро- или средний бизнес, либо в сфере сельского хозяйства, услуг, ну или в целом в сфере народного хозяйства. Это очень хорошая программа, потому что каждый вложенный мигрантом сом добавляется финансирование со стороны государства 1 к 1. Да? Например, вы вложили 1 000 000 сомов, государство добавляет вам 1 000 000 сомов, и в целом вы можете открыть уже довольно такое хорошее дело. Это как бы помощь, во-первых, самим мигрантам, да, чтобы они, в принципе, оставались на родине, рядом со своими семьями. Ну и плюс, конечно же, это вклад также в развитие экономики страны. Поэтому ну, сейчас оно в пилотном режиме, выдаются, сначала собираются бизнес-идеи, выдаются эти средства, но насколько я прочитал в интернете, полноценный запуск программы планируется на ближайшие годы, и проект будет реализовываться Министерством труда, социального обеспечения и миграции совместно с Министерством экономики и коммерции. Да, действительно, очень хороший проект. Если даже посмотреть, да, что у нас сколько мигрантов, да, за рубежом. У Кыргызстана есть возможность стать страной бизнесменов, можно сказать, да? Ну, на этом, наверное, мы завершаем. Мы вас благодарим за то, что вы уделили нам время. Также мы всех благодарим наших подписчиков. Мы обязательно сохраним это видео. Я еще раз напоминаю, что с нами был Кубаныч Мусуралиев, руководитель группы финансовой грамотности Национального банка. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч.